жана Умарбеков Шерзатбек 5-ші күнү телефон аркылуу чалды. Ушинтип мен инимдин үстүнөн арыз топтоп жүрүптү депутаттар. Сизге алып келиптир деп. Мен айттым, мага алып келген жок. Мен көргөн жокмун. Ошо эскертип коеюн дегем, эгер инимдин баягы башынан бир тал чачы түшсө тарынбасын деп депутаттарга арнап, анан сизге да айтып коеюн дегем, биз президенттин көзөмөлүндөгү балдарбыз. Президент өзү көзөмөлдөйт Бекзатты дейт. Мен айттым, президентти кошпо бул жерге. Сен талапкерсиң. Десем, жок, ошо айтып коеюн дедим деп. Разговор болду ошондой эле. Буну мен баягы президенттин атын жамынып, дагы башка сөздөрдү укканбыз да. Эми эл арасында сөздөр болот да. Ошонун баарын угуп, анан бул мага да чалып атпа, биз президенттин көзөмөлүндөгү деп. Бүгүнкү күндө президент айтып атпа, мен эч ким партияны колдобойм, таза шайлоо өткөзөбүз деп. Ошон үчүн мен милицияга кайрылдым, териштирип бергиле. Буну эмне себептен бердим? Мен ачыкка чыгарганым, ошол президенттин атын жамынып, дагы бир башка мекеменин жетекчисине же бир элдерге туура эмес нерселерди айтканын баягы токтотуш үчүн да, бул башка кандидаттарга да сабак болот. Ошон үчүн ачыкка чыкты бунун баары. Эми борбордук шайлоо комиссиясы предупреждение, эскертүү береби, же четтетеби алардын иши да. Мен ошол жака ачыкка чыгарып жеткизип койдум, болду. Болгон. Милицияга жазып койдум. Анан милиция өздөрү териштирип БШК кабыл алат да бир чечим. 17 ноябрда кызматтан алынды. Буга чейин биздин райондук прокуратурадан 3 жолу сунуш келген. Декларациясы боюнча, көмүр, сапатсыз көмүрлөр боюнча, айыл өкмөттүн өрттөнүп кетиши боюнча дагы толгон токой арыздар түшкөн. Анан өзүңөргө деле маалымат, баягы соц тармактарда ушул негатив көбөйүп кетти да. Сузак айыл өкмөтүндө депутаттар бири-бири менен биринин үстүнөн арыз жазмай, анан прокуратура сунуш берди. Ошол негизинде кызматтан четтеттик. Кызматтан алынды. Ордуна ошол катчысы бүгүнкү күндө милдетин аткарып атат. Жаңы айыл өкмөт шайланып келгенге чейин милдетин аткарат. Жаңы мыйзам боюнча жумуштан сиз алдыңыз да ошондо, сиздин немеңиз? Жаңы мыйзам боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрация жана өз алдынча башкаруу мыйзамы, эки мыйзамды кошуп койгон. Ошонун 11-чи беренесинде 5-чи пунктта жазылган акимдин ыйгарым укуктары жергиликтүү органдын, айыл өкмөттөрдүн кызматтан алат, дайындайт деген пункт бар. Анан 54-чү беренесинде да 11-чи пунктта жазылган, ишеништен чыкты деген, утрата доверие деп коет. Нааразычылык көбөйгөн сайын ишеништен чыкты деп ошол пунктты да белгилеп кызматтан алдык.